урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизди кандай урматтап, башымды кара жанымды каршы урдум эле. Түндө эртең менен саат 5-те мага бир байке чалып алып, балам инсульт болуп калды деп ыйлап атат. Жапаровдун жанындагы кошомат кылгандар кимдер? Ачык кайрылууга жооп болобу? Калысбек Жумаканов баштаган бир топ кызматкерлер кармалды. Алар мамлекетке 31 миллион сомдук зыян келтирилгени аныкталды. Казакбаев каражат табуунун айла амалын издөдө. Кечээ ал Казакстандын тышкы иштер министри Мухтар Тилөөберди менен жолукту. Премьер-министр Садыр Жапаровдун камактагыларга амнистия берүү ниети коомчулукта кайчы пикир жаратты. Ош облусунда жол кырсыгы былтыркы жылга салыштырмалуу аз катталган, бирок өлүмгө дуушар болгондордун саны өскөн. Өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы кабарлар менен тааныштырабыз. Аты жөнүм Айганыш Туратбек кызы, саламатсыздарбы? Улуттук электр станциялар ишканасы Бишкек жылуулук электр борборундагы азыркы кырдаал тууралуу айтып берди. Жылуулук борборундагы иш графиги саат 15:15 калыбына келтирилгени белгиленди. Өткөн суткада ишкана 2 миллион 878 миң киловатт-саат электр энергия иштеп чыккан. Ошондой эле жабдыктар дагы мурдагыдай иштеп жатканы кошумчалады. Эске салсак, Бишкекте кечээ 29 ноябрда саат 13:10 чамасында массалык түрдө жарык өчө баштаганы байкалган. Анын айынан светофорлор иштебей, жол тыгыны жаралган. Ал эми Бишкек жылуулук электр борбордон оргуштап буу чыккан. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын жетекчиси Калысбек Жумаканов менен кошо мекемеге караштуу башкармалыктын, бөлүмдүн жана лабораториянын башчылары кармалды. Бул тууралуу 30 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, кармалгандар туруктуу коррупциялык схема түзүп алышкан деп шек саналууда. Атайын кызмат азыр соттук териштирүү жүрүп жатканын, мамлекеттик сатып алуу системасы аркылуу малды эмдөө үчүн биопрепараттар жана вакцина сатып алууда мамлекетке пайдасыз келишимдер жең ичинен түзүлүп, бюджеттен акча өнөлгөнүн кабарлады. Эсеп палатасынын аудити бруцеллезго каршы вакцина сатып алуу боюнча бир эле фактынын негизинде мамлекетке 31 миллион сомдук зыян келтирилгенин аныктаганын кошумчалады. Түндүк электр ишканасынын кызматкерлеринин жоон тобу 30 октябрда иш таштап, өкмөт үйүнүн алдында каршылык акциясына чыкты. Алар ишкананын жетекчисин алмаштырууда мыйзам бузулганын, саясий оюн болуп жатканын айтышууда. Акциянын катышуучулары менен жолугушууга чыккан өкмөттүн өкүлү Марат Чулпонкулов энергетиктерди жумуш ордуларына кайтып барууга чакырды. Маселени атайын комиссия түзүп териштирүүнү, отурумдук жетекчиликке өздөрүнүн ичинен убактылуу бирөөнү дайындап турууну сунуш кылды. Сунушка ылайык комиссиянын курамына мамлекеттик мүлк фондунан, кесиптик кошундар уюмунан нааразычылык акциясына чыккан тараптан 3 киши кире турган болду. Өлкөдөгү кадр маселеси элдин нааразычылыгын жаратууда. Мындай билдирүүнү Садыр Жапаровдун эң жакын тарапташтарынын бири Бакай Кашкарбаев айтып чыкты. Ал учурда президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаровго ачык кайрылуу жасады. Кашкарбаев өз сөзүндө Садыр Нуркожоевич, эл кадр саясатына нааразы. Тазалаңыз, ким жолтоо болуп жатат, ажыдар болгондон сактаныңыз. Сотторго нааразы болгон инвесторлор ыйлап жатат. Менин телефонумду тешип салышты. Сиздин жаныңыздагы кошоматчылар туура эмес маалымат жиберип жатат. Куйругуңузду тазалаңыз, мага 10 мүнөт бөлүп кабыл алыңыз деген. Бул багыттагы биздин каналга берген эксклюзив интервьюсун толук сунуш кылабыз. Биринчи сунуш. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге элдин үнү жетпей калды тилекке каршы. Эл нааразы болуп атат сизге. Бизге ушул туңгуйка эмне болуп тыгылдык? Ушул чындыкты, акыйкатты жана тегереңиздегилер жеткирбеген үчүн ошондой болду. Садыр Нуркожоевич, элдин үнүн укпай калдыңыз. Жетсе дагы туура эмес жетип атат сизгечи маалыматтар. Урматтуу Садыр Жапаров, элдин үнүн угуңуз. Күнүгө 1 сааттан элге убакыт бериңиз, элди кабыл алыңыз. Эл эмне болуп атат? Тетиякта көлдөгү бир туугандарыңыз кайнап жатат. Баары нааразы болуп атат, элдин баары. Кадровый саясатка нааразы болуп атат аябай. Эмне үчүн моундайлар эле келе берет? Эмне колуңузду байлап атат? Айтыңызчы. Садыр байке ким мишайт этип атат сизге? Ким мишайт этип, ким бут тосуп атат? Айтпайсызбы? Элге эле ачык-ачык айттыңыз. Азыр элден жашыра албайсыз. Эл деген саясатта такшалып бүткөн уже.
Ал баягы заман бүткөн жөн эле. КТР кулду кулак тушалап коет, болду ошо менен жүрө берет деген. Ал заман бүттү. Биринчи сунушум. Экинчи сунуш, конституциялык реформага барам дедиңиз, туура, барыш керек, өзгөртүш керек. Ошо реформаны аткарчу киши сизсиз. Бирок бул реформаны жалпы элдик талкууга салыңыз. Тетияка эле бир кишилерди чогултуп алып, алар кучка болуп алып эле жаза бербесин. Эл менен кеңешип кылгыла. Кыргызда жакшы сөз бар. Кеңешип кескен бармак оорубайт дейт. Ошо бармакты кесип салсак да оорубайт. Себеби бул бармак кеңешип туруп кесилген бармак. Бул экинчи сунуш. Үчүнчү сунуш. Эч качан Кыргыз Республикасында бир да бийлик бутагына узурпациялык жол берилбесин. Алтынчы, сот реформасын баштайлы срочно. Сот реформасын баштаңыз. Мына мен коомдук элдик көзөмөлдөп кыймыл ачып баштадым эле. Колдоп атат, жакшы, офиста бердиңиз, рахмат аныңызгачы. Бирок сиздин колдооңуз көрөк. Мени элдин астына чыгарып туруп көргөсүңүз. Могу Кашкарбаев деген бакай менин коомдук кеңешчи кылып алыңыз. Мен жаман кеңеш бербейм сизге. Жапаровду башкаларды алгыча мени алыңыз жаныңызга. Мен кууйм ошо бузуку 200-дүнүн баарын кууп чыгам жаныңыздан. Бул алтынчы сунуш. Жетинчи сунуш. Соттор, инвесторларга бут тоскон соттор. Мага деген ушуга чейин эле 5-6 инвестор келип, көз жашын агысып, акчаларыбызды жедирбейдик. Кыргыздын чиновниктери миллиондоп жеп алыптыр ошолордун акчаларын. Миллиондоп жеп алыптыр. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына мага күнүгө документ келип атат, күнүгө колума документ түшүп атат. Ошонун баарын көрүп туруп, ана мен сизге үнүм жетпесе, сизге кире албасам, 10 мүнөткө да убактыңыз жокпу мени кабыл алганга? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизди кандай урматтап, башымды кара жанымды карчырдым эле. Түндө эртең менен саат 5-те мага бир байке чалып алып, балам инсульт болуп калды деп ыйлап атат. Садыр байке, ошо соттун акыйкатсыздыгынан баласы инвалид болуп калды. Депрессияга түшүп калыптыр ошол бала. 6 саат 5-те кимилен чалып алып уган шок болдум мен. Могу прокуратура, жогорку сот, ГК муну тартипке салыңыз, иштесин. Чочкодой болуп жата берип, бийликте отуруп алып, не кылып атышат булар? 20 күн болду бийликке келгенине. 20 күн. 8 сааттан санаганда эле 80 саат эмне кылды булар? Эмне жакшылык кылды? Кыргыз элине эмне жакшылык кылды? Отчет берсин 20 күнгө. Мен талап кылам 20 күнгө. Ар бир структура отчет берип чыккыла. Ар бир күнүңөргө. Эмне кылдыңар? Кыргыз эли күтүп атпайбы Садыр байке? Эмне кабинетке кирип алып эле дайыныңар жок, эч атка чыгып алып эле. Же кире албайбыз, же үнүбүз жетпейт сизге. Бул менин 9-10-чу калыстык, эң биринчи калыстык орноттуңуз. Сиз калыстык орнотсоңуз, анан сиздин тегерегинде бүт элдин баары биригет. Бабанов да биригет, Текебаев да биригет, куруучу да биригет, строитель да биригет, таксист да келет, сизге баары келет. Эң биринчи калыстык орноттуңуз. Эч кимден коркпоңуз. Артыңызда Кыргыз эли турат. Садыр жапа, Садыр байке, толук глубокий реформага барабыз. Барыш керек. Тез, чоң кадамдар менен. Мондай жөжүргөн кадамдар болбойт бизге. Биз чоң кадамдарды реформа кылам, оңдойм деген киши бир жумада, бир айда, сиз айткансыз 2 айда мен результат көргөсөм деп кетип калды убактыңыз. Бүт эле сүйлөшүүлөрдө эле жүрөс. Ал тетиги депутаттардан эмне коркосуз? Эл турбайбы? Сизге ачык айтыңызчы. Бирөө кысым көргөзүп же коркутуп атабы? Же ички же тышкы душмандар коркутуп атабы? Кыргыз эли туруп берет сиз үчүн. Өлүп да берет. Бизге эч ким кол сала албайт. Азыр сиздин 6 миллион армияңыз бар. Ошол армияңыз четинен чачырап атат, таарынып атат. Мындайды күткөн эмессиз Садыр деп. Мен телефонумду тешип салды. Ар ким чала берип, мен телефонумду тешип салды. Элдин баары тааныйт мени. Садырдын эң жакын кишиси, Садырдын жанында жүрөт деп ойлоп атышат. Мен сизди көрө элекмин, канча күн болуп кетти көрбөгөнүмө. Ошол сиздин жаныңызда кошоматчылар бүт туура эмес маалыматты жеткирип атат сизге. Калктын баарын уруп атышат. Баары жакшы, баары андай, мындай. Туура мен түшүнөм, жумушуңуз көп, убактыңыз болбой атат. Бирок куругуңузду тазалаңыз. Курукта бүт бузукулар тегеректеп чырмап алды сизди.
Saat бүгін болбосо, ертең мени кабыл алыңыз. Мен элдин атынан кирем сизге. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Казакстандын тышкы иштер министри Мухтар Тилөөберди менен жолугушуу өткөрдү. Анда Руслан Казакбаев Кыргызстандагы саясий абал турукташканын айтып, өлкө эл аралык милдеттенмелерин аткарууга толук даяр экенине ишендирди. Ошондой эле жаңы өкмөт чет өлкөлүк, анын ичинде казакстандык инвесторлордун укугун коргоо боюнча бардык аракетин жумушай турганын айтты. Министрлер саясий, соода экономикалык, маданий, гуманитардык, миграциялык кызматташтыкты да талкуулашты. Руслан Казакбаев Казак тараптан Кыргызстанга кайтарымсыз негизде дары-дармек, жеке коргонуучу каражаттарын жеткирүүнү өтүндү. Мындан тышкары финансылык, техникалык жактан да жардам көрсөтүүнү суранганы кабарланды. Мурдагы эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров кызматын тапшырганы жөнүндө кабарсыз болгонун билдирди. 29 октябрда Кочкоров Facebook'тагы баракчасына видео кайрылуу таратып, акыркы кырдаал боюнча пикири менен бөлүшкөн. Кочкоровдун өз каалоосу менен кызматтан кеткени ушул апта башында жарыяланган. Анын ордуна Кочкоров менен кошо вице-премьер-министрлик кызматка тапшырганы айтылган Аида Исмаилова көрсөтүлүп, бирок парламент аны колдогон жок. Ал өлкөдөгү айлык акы, жүлөк пулдарды көбөйтүү боюнча программа иштеп чыкканы менен мурдагы жана жаңы келген бийлик көңүл бурбаганын кошумчалаган. Акыркы 2 күндө социалдык жилелерде менин кызматтан кеткендигим жөнүндө ар кандай божомолдор айтылып келет. Ошондон улам сиздерге маалымат берип коюуну туура көрдүм. Өзүмдүн өз каалоом менен, өз арызым менен жумуштан кеткендигим жөнүндө сиздер сыяктуу эле мен дагы интернеттен билдим. Бирок бул трагедия эмес. Мени өкүндүргөнү, ойлондурганы Кыргызстандын бүгүнкү абалы. Тилекке каршы Кыргызстан бүгүн чоң коркунучта. Саясатта болобу, экономикада болобу, калктын жашоо деңгээлинде болобу, Кыргызстан бүгүн бир чоң туңгуйукка келди десем болот. Муну пандемия дагы курчутуп, абалды оорулатып жатат. Премьер-министр Садыр Жапаровдун камактагыларга амнистия берүү ниети коомчулукта кайчы пикир жаратты. Көпчүлүк аны туура көргөнү менен айрым жарандарда кылмышкерлер боштондукка чыгабы деген кооптонуулар да бар. Бул боюнча кабарчыбыз сурамжылоо жүргүзгөн. Эске салсак, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров абакта отургандарга мунапыс жарыялоо ниети бар экенин айткан. Бул маселе адам укуктарына жана эркиндиктерине урмат көрсөтүү менен гуманизм жана боорукердик принциптерин ишке ашыруу максатында каралат. Саясаттануучулардын пикиринде андан кооптонуунун кажети жок. Эми амнистия боюнча мен 2012-жылы акыйкатчыга талапкерлигим койгондо ошо түрмөдө жаткан системаны изилдегем да. Биздин түрмө бир 12 миңди же 15 миң адамды камап турганга мүмкүнчүлүгү бар экен. Азыр 35 миңден ашык киши жатат да. Анан азыркы анын айтканы түрмөдөн чыгып келип, түрмөдө жаткан балдарды чыгарам деген кичине кооптураак угулат. А бирок мындай талаа укугун алып келсе, ал адекваттуу эле жакшы нерсе. Мен ал жагын колдойм аябай. Саясатталуучу Сабыр Мукамбетовдун айтымында тоок урдагандар жылдап жазы төп. Миллиарддарды урдагандар ошол акчанын болбогон бөлүгүн төлөп коюп эркиндикте жүргөндөр бар. Күнөөсү жок жаткандар чындыгында эле көп. Анан мен анысын туура көрдүм. Амнистия бериш керек. Адамдар баягы айыпсыз бир штраф менен кутула турган бир какой-то бир 2000 сомдук телефон үчүн бир 4 жыл, 5 жыл, 8 жыл кесип кеткендер болуп атат. Анан ал миллиарддарды урдагандар болсо кайра кутулуп кетет экен. Ошон үчүн мен ал амнистия идеясын колдойм туура. Бир гана бизде эмес, чет өлкөлөрдө да абактагыларга болгон мунапыс нормалдуу көрүнүш. Жалган жала менен жеңил бейбаштыктардын кесепетинен өмүрүнүн бөлүгүн темир тор артында өткөргөндөргө жеңилдик берүү буга чейин Кыргызстанда да бир нече жолу орун алган. Анда жашы улгайгандар, мүмкүнчүлүгү чектелгендер түрмөдөн бошотулган. Мындай айтканда, атайын тыкыр текшерүүдөн өтүп, комиссиядан өтүп, анан мындай татаал процесс менен болчу иш, ошондуктан бул жагын туура эле деп ойлойм. Садыр Жапаров менен жолугуштук. Жолугушканда ал өзү түрмөдө бир нече жыл жатып калган адам катары ушул күнөөсү жок эле ар кандай бир себептер менен жатып калгандар жөнүндө айтып, ушулардын баардыгын комиссиядан өткөрүп, ушуларга амнистия берели деп айтты да.
Кыргызстанда жалпысынан 32 абак бар. Алардын 15-и жатак колония, 12-си кадимки түрмөлөр. Мындан тышкары 7 тергөө абагы бар. Тергөө абактарында иши сотто каралып жаткандар отурса, жатак колонияга соттолгондор жумасына бир ирет келип, каталып коюп кете берүү укугуна ээ. Кыргызстан боюнча жаза өтөп жаткандардын ичинен 8 миңдей түрмөлөрдө отурат. Ал эми 340-ка жакыны өмүр бою эркинен ажыратылгандар. Ильяс Анарбай уулу, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюз, Бишкек. Кезек шетелдик кабарларда Францияда Ницца жана Авиньондогу кол салуудан соң террордук коркунучтун жогорку деңгээли жарыяланды. Бул тууралуу француз премьер-министри билдирди. Минск шаары эскертүүсүз түрдө бир канча өлкөлөр менен чек арасын жапты. Буга эмне негиз болгон? Бүгүн 30 октябрда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун инаугурациясы өттү. Жеңилбес чемпион Хабиб Нурмагомедовдун атасы үчүн кайра биттишке чыгышы мүмкүн экени айтылды. Толугураак кийинки материалда. Бүгүн 30 октябрда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун инаугурациясы өттү. Салтанатты Тажикстандык мамлекеттик каналы түз алып берди. Улут сарайында Эмомали Рахмонго президенттик белгилери ыйгарылды. Андан ары иш-чара Кохи-Самон улуттук комплексинде уланды. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын башчысы Бактиёр Худоярзода өлкө башчысына президенттик күбөлүк. Ал эми Тажикстан Республикасынын Конституциялык сотунун төрагасы Абдулхафиз Ашурзода президенттик бийликтин символу Тажикстан президентинин белгисин тапшырды. Эскерте кетсек, Эмомали Рахмон 2020 жылдын 11 октябрында 5 жолу президент болуп шайланган. Ал 90% добуш менен шайлоодон утуп чыккан. Францияда Ницца жана Авиньондогу кол салуудан соң террордук коркунучтун жогорку деңгээли жарыяланды. Бул тууралуу француз премьер-министри Жан Кастекс кабарлаганын Борбор Азия жаңылыктар кызматы жазды. Өлкөдөгү коопсуздукту камсыз кылуу үчүн полиция жана армия мобилизацияланды. Бүгүн Франциянын коргоо боюнча кеңешинин жыйыны өттү. Кастекс акыркы окуяларды Франция коркок, варвардык кол салуу менен бетме-бет келди деп сыпаттады. Кечээ Ниццада бычак менен куралданган адам чиркөөдөгү адамдарга кол салып, 3 адам каза болуп, бир нече адам жаракат алган. Бул кылмыш теракт катары териштириле баштады жана шаардагы бардык чиркөөлөр жабылды. Кандуу окуядан соң өлкө президенти Эммануэль Макрон Ниццага келди. Ал 7000ге жакын аскер коопсуздукту сактоого тартылганын кабарлады. Минск шаары эскертүүсүз түрдө Литва, Латвия, Польша жана Украина менен чек арасын жапты. Беларусь мамлекеттик чек ара комитети чек аралардын жабылышын коронавирус инфекциясынын жаңы түрүнүн тарашы менен түшүндүрдү. Кечээ өлкө президенти Александр Лукашенко, эгер бул өлкөлөрдөн агрессиялык реакция болсо, армия анын мизин кайтарууга даяр экенин билдирген. Лукашенко Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен сүйлөшүп, ага Польша, Литва, балким Украина тараптан кыймыл болсо жооп берерин эскерткенин айткан. Ошол эле күнү ал бул өлкөлөр менен болгон чек араларын бекемдөөнү тапшырган. Швецияда акчанын ак колдонуу төмөнкү көрсөткүчкө чейин түштү. Бул тууралуу Business Night басылмасы жазды. Мал болгондо жүгүртүүдөгү нак акчанын жалпы наркы өлкө ички дүң өнүндүрүшүнүн 1% гана түзөт. Бул бүткүл дүйнө жүзү боюнча эң төмөнкү көрсөткүч. Швецияда майда гана төлөмдөр накталай жүргүзүлөт. Бирок кандай майда соода өтө сейрек кездешет. Шведтер, айрыкча улгайган адамдар төлөмдөрдү тиркемелер, кредит картасы же уюлдук телефон аркылуу жүргүзүшөт. Айрыкча мындай төлөм пандемия учурунда өзгөчө көп колдонулган. Нак акчанын жоктугуна байланыштуу банктар менен дүкөндөрдөгү тоноолор жокко эсе. Бирок кибер алдамчылык фактыларынын саны, анын ичинде төлөм карталарын бузуп кирүү, банктын маалыматтарын уурдоо көбөйүүдө. Анткени менен накталай эмес эсептөшүүлөрдүн принципиалдуу каршылаштары да бар. Алсак, Кэш-Риот уюмунун мүчөлөрү согуш же башка кризис болуп кетсе, электрондук тутумдар иштебей калса, өлкө эмне болот деген суроону өлкө бийлигине дамамат берип келишет. UFC президенти Дана Уайт жеңилбес чемпион Хабиб Нурмагомедов атасы үчүн кайра беттешке чыгышы мүмкүн экенин айтты. Бул тууралуу ал CBS Sports Radio эфиринен билдиргенин Известия маалымат булагы жазды. Россиялык мушкердин акыркы Джастин Гейджи менен болгон беттешинен кийин Уайт ага жолугуп сүйлөшкөн. UFC башчысы мушкер акыркы жеңишинен кийин өтө эле эмоционалдуу болгонун белгиледи. Менде Хабиб 30-чу жеңиши үчүн октагонго кайтып көрсөткүчүн 30-0 кылгысы келет деген сезим бар. Ал спорттон таптакыр кетти деп ойлобойм. 30-0 деген чек атасынын каалоосу болчу. Хабиб кайра келип атасынын каалоосун аткарат деп ойлойм деген Дана Уайт.
Нурмагомедов америкалык Джастин Геджини муунтуу ыкмасы менен 2-раундда утуп, UFC уюмунун жеңил салмактагы чемпиону наамын 3-рет ийгиликтүү коргоду. Акыркы беттешин мушкер июль айында коронавирус инфекциясынан каза болгон атасы Абдулманап Нурмагомедовго арнап спорттон кетерин жар салды. Россиялык мушкер ММА спортунда жалпысынан 29 беттеш өткөрүп баарын уткан. Анын 13-ün UFC мелдешинде жеңген. Эрлан Доудурбеков ЛТР мамлекеттик теле берүү компаниясынын башкы директору болуп дайындалды. Тийиштүү буйрукка премьер-министр Садыр Жапаров кол койду. Эрлан Доудурбеков буга чейин аталган компаниянын башкы режиссеру кызматын аркалап келген. Премьер-министр Жапаровдун буйругу менен ЛТРдин башкы директору Шайста Шатманова кызматынан алынган. Ал бул кызматты 11 күн аркалады. Кара Суу районунун Карман айылында жол кырсыгы катталды. Анда кызыл түстөгү Дэу Матиз үлгүсүндөгү автоунаа жана ак түстөгү Матиз унаалары карама-каршы багытта баратып кагылышууга дуушар болгон. Буга себеп катары унаалардын бири карама-каршы жолго чыккандыгынан улам кырсыкка учураган. Анын кесепетинен 3 адам оор жаракат алды. Учурда тергөө иштери жүргүзүлүүдө. 2020 жылдын 29-октябрь күнү Бишкек Ош автожолунда Карман айылында дагы ушундай эле жол кырсыгы катталды. Жол кырсыгынан 3 адам жаракат алып, азыркы күндө ооруканада. Алар дагы ошо ылдамдыкты ашырып, кубөт эрежесин бузгандан болуп атат. Азыркы учурда мастыгы мас эместиги такталууда. Ал боюнча экспертиза дайындалып, экспертизада. Ош облусунда жол кырсыгы былтыркыга жылга салыштырмалуу аз катталган, бирок өлүмгө дуушар болгондордун саны өскөн. Кырсыкка кабылгандардын көпчүлүгү жаш өспүрүмдөр арасында болуп жатканын айтышат. Буга байланыштуу Ош облусунда кырсыкты алдын алуу жана пандемияга байланыштуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ош облусу боюнча быйыл жол кырсыгы былтыркы жылга салыштырмалуу аз катталган. Анткени менен катталган кырсыктын аягы кейиштүү абалда болууда. Бир авто кырсыгынан 2-ден 4кө чейинки жарандар оор жаракаттан улам бул дүйнөдөн кош айтышат. Кырсыктарды болтурбоо жана алдын алуу боюнча Ош облусунда тынымсыз түшүндүрүү иштери да жүргүзүлүүдө. Бул кырсыктын келип чыгышынын негизги айдоочулар тарабынан жол берүү эрежелерин таксаттап Азыр биз өздүк курам менен Оштогу башкармалык жетекчиликтери менен макулдашып, түнкү автоунаа, баксус, ролдоо деген рейдтерди уюштуруп атабыз. Ал рейдтерди уюштуруусуна карабастан дагы түнү айдоочулардын жол эрежесин так сактагандыктан келип чыгып атат да бул нерсечи. Даже 96% деп эсептейбиз да. Жол кырсыгынын келип чыгышы айдоочулардын жол эрежесин так сактагандыктан болуп кетет. Анын үстүнөн адам өмүрүн алып кеткен жол кырсыктары көрө катталып, бүгүнкү күндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Афазбек Маткасымов өзгөн Бишкек жолунда 27 жылдан бери такси кызматында эмгектенет. 1993 жылдан бери үй бүлөсүн айдоочулук менен багат. Алыс жолго чыгуу кооптуу болгону менен андан башка аргасы жок экенин айтат. Ал эми жолдо болуп жаткан кырсыктар техниканын көбөйгөндүгүнө жана өлкөдөгү жолдун тардыгы менен байланыштырат. Эсиз завод, фабрика болгондо биз вообще бармак эмеспиз Бишкекке. Эртең менен ишке барып кайтара келип, бала чаканын алдында отурмакпыз да. Жокчулуктун айынан болуп атат бардык нерсе. Азыр эми мындай да техника көп. Айрыкча мына фуралар узарып жолду ээлейт. Жол кичине бизде, нестандартный. Ушунун айынан ошону обгон кылабыз деп анча-мынча неме болуп атат. Повороттор көп бизде. Жол темир болуп калса ГАИ тарабынан ар бир жол кырсыгына колдоо жүргүзөбүз. Ne sebepten oldu, gelip çıkış sebep izdeyiz de. Oşunda 96% şoförlerin aydoçular günösünen oldu. 96%. Жол кырсыгынан улам өспүрүм балдар жана жаш муундагылар арасында каза болгондордун саны көп болууда. Буга байланыштуу кырсыкты алдын алуу максатында жана учурдагы пандемияга байланыштуу Ош облусу боюнча тынымсыз рейд жана үгүт иштери өткөрүлүүдө. Мындан улам райондордо атайын посттордун саны көбөйтүлгөн. Ошон үчүн баарыңыздар масканы тагып, режимди сактап, анан айдоочу сизге айтып кете турган нерсе алтын байраңыз. Ушул посттордон дагы ар бир айдоочу жүргүнчүлөр менен жол эрежесин так сактоо
санитарлық эреже сактоо боюнча жеке түшүндүрүштөр жүргүзүлүп жатат. Ошондуктан мен убакыттан пайдаланып жалпы коомчулуктан элдерден суранып кетип элем, ошол жол эрежелерин так сактаса. Ош областы боюнча быйыл былтыркы жылга салыштырмалуу жол кырсыгы аз санда катталган. Өткөн жылы жалпы 505 жол кырсыгы катталса, быйыл 450 кырсык катталган. Каза болгондордун саны былтыры 86 болсо, быйыл 101 адам өлүмү катталган. Ал эми жараат алгандардын саны былтыры 900 киши болсо, быйылкы жылы 654 киши катталган. Ал эми өспүрүмдөр арасында каза болгондордун саны былтыры 7 болсо, быйылкы жылы 13 өспүрүм жол кырсыгынан улам бул дүйнөдөн кош айтышкан. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нышанбаев, Нурньюс. Экологиялык таза продукция атамекендик өндүрүүчүлөрдүн негизги локомотиви. Бул багыттагы иштер алгылыктуу жүрүүдө. Алай районунун Бүлөлү айыл өкмөтүндө сүттү кайра иштетүүчү цех ишке кирген. Анда 5 кызматкер жумуш менен камсыз болуп, күнүнө каймак, быштак, айран жана башка сүт азыктарын өндүрүшөт. Эми алдыда тоо карагатынан кыям даярдоону көздөп жатышат. Кененирээк кийинки тасмада сөз болот. Аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында ишке ашып жаткан долбоорлор кубантаарлык деңгээлде. Анткени Алай районунун Бүлөлү айылында жергиликтүү эл үчүн жакшы шарт түзүлгөн. Элеттиктер мал чарбачылыгы менен алектенгендиктен сүттү кайра иштетүүчү цех ачылып, азыркы күндө табигый азыктарды өндүрүшүүдө. Сүттү алып, бул жерден йогурт, сметана, кефир, творог жасайбыз дагы. Бул жака уютабыз, аппараттын ичине уютабыз. Бул жерде 8 сааттан 10 саатка чейинки убакта сакталат. Андан кийин алып, даяр продукцияны мынау жабдыктын ичине сактайбыз. Цех күнүнө 50 литр сүттү кайра иштетет. Алынган сүттөн алгач лабораториялык текшерүүдөн өтөт. Андан соң сүт башка азык өндүрүүчү кийинки иш процессине жүрөт. Өндүрүлгөн продукция кайра жергиликтүү элди тейлейт. Цех чакан болгону менен бул жерде 5 кызматкер иштейт. Аймакта 513 кожолук бар. Элеттиктер негизинен мал чарбачылык менен жан багышат. Алардын бири Бактыгүл Хушева өзүнүн кичимекенде мындай цехтин иштеп жатканына кубанат. Бир чети жумуш орду менен камсыз болсо, экинчиден табигый таза азыктарды өндүрүүгө көмөктөш экенине кубанат. Бул жерде ал тазалоо иштерин аткарат. Бул сүттү кайра иштетүү цехи биздин айыл эл үчүн аябай жакшы болду. Көп адамдар иш менен камсыз болду. Жумуш убактысы эртең мененки саат 8ден баштап кээде түнү саат 12-1ге чейин, кээде 2-3гө чейин созулуп кетет. Себеби биз аны холодильниктерди ушу саатына карап үзүп эме турушубуз керек да. Башында сүттү элден топтоо бир аз кыйынчылык туудурган, бирок азыр жергиликтүү калк үчүн көнүмүш адатка айланды. Бирок план боюнча цех 250 литр сүттү кайра иштетип чыгарууга ыңгайлашкан. Топтолгон сүт аз болуп жаткандыктан алдыда сүт багытында уйларды көбөйтүп, өзүнчө фирма түзүү максат турат. Ошондой эле башка дагы айыл чарба продукцияларын өндүрүү планы бар. Ушул ферма уюштуруп, ушул жердин өзүнө сүт багытындагы ушуну сүттүн өзү менен камсыз кылып, анан биз Оштогу сүт чыгарган цехтер менен дагы байланышып атабыз. Жана Алай Куу, Жети Батыр дегендер бар экен, алардын баарын кыдырып келдик. Ошолорго да сүттү камсыз кылып берсек жакшы болот эле деген ниетте ушул долбоор даярдаганбыз. Кудай буйрса мамлекеттин тарабынан азык түзүүлөрдө ар кандай жеңилдетилген нерселер каралып атпайбы өндүрүшкө деп. Ошолорго даярдап атабыз. Кудай буйруп ошолорубуз ишке ашып калса, муну толук кандуу иштетип, анан цехти чоңойтобуз. Бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасынын негизинде колго алынган долбоор жыл башында ишке кирген. Жергиликтүү бийлик имарат бөлүп оңдоп түзүү иштерин колго алса, Япон элчилиги 15 000 АКШ долларын керектелүүчү заманбап жабдыктар менен камсыздаган. Нур телеканалынын кызматкерлери тарабынан даярдалган жаңылыктар мына ушулар болду. Бизди социалдык тармактардан да күзөтүңүз. Ал үчүн экрандагы даректерге катталууну унутпаңыз. Сиздер менен мен Айганыш Туратбек кызы болдум. Амандашканча.